95'тер A класс машалла, Allah razı olsun жигиттерден. İstebe turganlar ol. Anam. Sunuş менен 95'терге кайрылуу жасадым эле. Жакшылыктан мына. Айткан келе жатат мына. Алым. Трактористта көз. Суу асфальттан ташып түшүп, мына жер жей баштаган. Айтып коюшуң ой, бирок ишке ашырыш кыйын. Ким депутатка дайындап коелу, өзү бүтүрөт айлы башы менен. Жогор жап. Болду бериңиз. Кайып, уктуңа да. Эркек. Мына жерде кече 2 машина кагылышты. Эгер адам каза боло турган болсо эмне болот? Балдар кичине тыныбыга чыгышты, эс алып атышат. Видео объявление койбосок, көтөрмөдөн да калып келет деп атышат, Акбулактан да калып келет деп атат, сасып кет. Ассаламу алейкум айылдаштар, машалла биз айылга жетип келдик. 95'тер A класс машалла, Allah razı olsun жигиттерден. Сон эртең буйруса бүт жаштар чоолу вручной мына жакка бүт мына төгүлгөндөрдү тегиздейбиз. Могу эки жанын жакшынакай кылып шебенди тегиздеп чыгабыз. Бул көчө эми Акбулактын жүзү негизичи. Саттыктар орто мектеп, Акбулак гимназия, центральный мечет, жумага адамдар келет. Айтор көркүнө чыгарабыз. Мынтип жатканы бир аз жакпады эле. Айыл өкмөт кылат экен, айыл өкмөт сүйлөшүлдү, айыл өкмөт шагал төгөт экен дедиле. Андан бери канча убакыт өттү. Ушул эле сунуш менен 95'терге кайрылуу жасадым эле. Сунушту четке какпай сразу организовать этишти, маласы. Сразу организовать этти. Эртең полный мына жерлерди тегиздеп, аны асфальт менен эки жагын тең. Жалпы канча 3 хова келиптир, анан ар жакка 4 хова КамАЗ келген, канча КамАЗ келген. Хованын көлөмү чоң экен. Мына основной хова бул жакка төгүлүптүр. О, ассаламу алейкум. Машалла. Мына четте жүргөндөр, мына окуган жер. Мына центральный мечет, мына шу жерге жумага келебиз. Даватчылар келет, мына шагал, мына олунсу жакшы. Жогор жактагысы бир аз иригирээк экен, ал башка жактан келген окшойт. Мына ол прям самый раз. Куму жок, тупрагы жок. Сонун эртең мына ол жет чекелери бүт мына асфальт менен бирдей кылып туруп көркүн чыгарабыз буйруса. Основной хова болсо чоң КамАЗдар ушул жака келип төгүптүр. Эртең буйруса эшиктин алдыда мектептин, садиктин, мына бала бакча. Чет элде жүргөндөр, борбордо жүргөндөр сагынат, куса болот кээде. Мына Акбулак гимназиясы, мына ушул Акбулак гимназиясын көчүрүп кетебиз. Иншаллах көчүрүп кетебиз Токмокбулакка. 1-класс, 4-класска чейин балдар тандоосуз окутат, 5 теңин тандоо кылып окутат. Бунун ордун бала бакча кылабыз иншаллах. Мына ушул жерге бала бакча кылабыз ордуна. Бул эски Союз малындагы ушу бардыгы ушул жерден буядан учканбыз. Мына шагалдар, мына ушул жерлерди полный эртең тегиздеп көркүнүнө чыгарабыз иншаллах. Жалпы 95 поколенияның A классынын жигиттерине акысына дуа кылыңыздар. Бизде ушундай жомарт, берешен, айкөл патриоттор көп болсун. Акыркы мезгилде жаштардын демилгеси менен көптөгөн иштери болуп атат. Акта караны кара, туураны туура деп, туура эмес деп жаштар дагы Аллахка шүгүр уже үн ката баштады. Кайдыгер карап, ал эмне дейт кой, жаман көрүнбөйүнчү деп олтургандан алыс боло баштады. Буюрса эртең 95'тер кызматты кылат, эртең дагы видео тартып чыгарабыз иншалла. Ассаламу алейкум, Акбулак айылы мына. Айыл башчыбыз мына келип, балдар менен кызматты кылып атат. Талап кыла турган болсок өзүбүз, айыл башчы дагы, башкасы дагы келет. Азыр нар жакта видеодон көрдүңүздөр, айылдык депутаттардан да иштеп жүргөндөрү келип ошол жерде да кызматта жүрөт. Мына 95'тин балдары мына кызматты кылып атат. Салам алейкум. Айыл башчы. Мына 95'тин балдары. Мына көчөнү көркүнө чыгарып баштады, иштер башталып атат. Нар жакта Телман көтөрүлгөн ортосундагы көпүрөнүн алды мусурлар тазаланып атат. Ал жакка да техникалар бөлүнүптүр. Талап кылсак ушундай техникалар дагы бөлүнөт. Жакшы мына активисттер чыгып эл көтөрүлүп чыксак,
Акчасы дагы бөлүнөт негизи. Чөнтөктөн чыгарып акча чогуп жүрө бербейт. Талап жок. Акбулак эли өзүбүз ушундай сайдыгериракпыз, чыкпайбыз. Акча караны кара деп туура айтып атса туура айтты деп айта албайбыз. Топобуз, башыбыз ортуң келбейт, жаман көрүнбөйүн деп үн чыкпайбыз. Ошон үчүн анан жүрө беребиз. Ошого мындай чыгып, талап кылып бирге иш кыла турган болсок, баардыгы келет. Баардыгы иштейт. Сендеп келгенде иштеш керек. Иштебей тургандар ол анан иштебей тургандар ол атып иштейт. İnşallah hazır hazır köprüne çıkkanda başka daha video tartar. Aman Akbulak eli тазалыкка кичине көңүлү бурабыз. Мешеги 30 сом экен, эшигибиздин алдына келип атат. Пакетке салып туруп эле, жана мешекке салып кармап турсак, жумасына мешек баа мусор алып кетип атат. Тазалыкта кыймандан. Бүгүнкү күнү жердин бетинде каалагандай жашап атабыз. Эртең жердин алдына да киребиз. 2 метр жердин алдына киргенде жерге түкүрсөң түкүрүүңө да жооп бере турган кез келет. Вечный жашабайбыз. Кичине акылыбыз менен бололу, тазалыкта кыймандан туугандар. Мусорду таштабайлы эшиктин алдына келип атат. Чогултуп тургула. Элүү кетет. 30 сом экен. Бир жумада 30 сом үчүн 30 сомду деп эле 30 сом эконом кылам деп элдин акысына кирип, жердин акысына кирип күнөөкөр болбойлу. Уят Акбулак элине жарашпай турган нерсе. Башка жактан Акбулак сыймыктана турган деңгээлде мындай иштердин үстүнө чыгып атабыз, анан болбогон нерсе менен уят кылып коюп атабыз, аброюбузга шек келтирип коюп атабыз. Тазалыкка бекем бололу. Турамыз. Аллах разы болсун. Мына 95-тин азаматтарына 95 А класс. 95-терден башка класс жокпу? Ача ашарга келсеңер болбойбу? 95 Адан башкасы 4 класс бар дейт. Каякта жүрүп калган? Акчалай жардам бербесе качага келип мындай күрөк кармап ашарга келсеңер да соон ала бермексиңер жигиттер. Поколение бир эле 95-тердин А классына керек эмес. Башка поколение 95-тердин башка класстарда келип аралашкыла. Кечке иш болот мына жерде. Кача Умактуу айылдаштар мына. Жогору жактагы каналдан нормально коюлуп келген. Мал жерлер коюлуп алдыгы жерден анан канал көтөрүлө баштаган да. Мына бул жак бүтүп калды. Мына жерден канал вообще лоток бийикке көтөрүлгөн. Эрте четте коюп койгон. Техника бар. Техника менен ушуну башы көз болуп жашына кылып койсо болот эле. Мына жака суу ашат экен. Мына жака суу ашып да мына жерден дагы көрүнүп турат. Ана жерге барат дагы наклон көтөрүлөт. Каналдар пол үстүгө көтөрүлүп калган. Эртең мына жерден суу ашып таша турган болсо, полный мына кырлыгына мээнет почти миллиондук каражат сыртка чыгып кетет. Мына айыл башы турат мына. Шуну айыл башы көзөмөлгө кылыш керек болчу. Бул иш бүтелек. Бул иш теметтейт, алып касайтайт. Мага айтты, мошону айтып атам мен сени. Не, мынаны коюп атканда не себептен айыл башы? Бетондойт, она кетерек жерлерде. Ким бетондойт? Уккан бала. Бул иш бүткөн, отчетуна бүткөнбү? Бүтелек. Бүгүнкү күнү отчетто бүтөлү, отчет берилди. Кайсыл жылдыкы бул? Быйылкыбы же былтыркыбы? Бул иш качан болду? Бул иш былтыр болду. Былтыр болсо анан канчаны быйыл кыла керек? Бетонно кылат. Бетонно кылат. Мына пасайтат. Качан пасайтат? Качан пасайтат конкретно? Быйыл пасайтабы? Пасайтат, нерге батыр куйдат. Тендерде ким утуп алган? Ким кылат? Батырдын нер кылат. Батыр коет. Акча эгилет. Бул тарабы билбендик маселе тоду. Мына ушул көчөгө 100 000 акча бөлүп беребиз деп аткан экенсиңер. Бүтүн көрүнгөн. Не болду ошол акча? Каякта? Бөлүү азыр элтен жасалган. Енді қайсыл? Ол ақша бөлінгенбі? Быйыл бүтөбү? Точно. Айыл башы катар сөз бересизби? Эркекче. Болду бериңиз. Тайып уктуңадыр? Эркекче. Мына быйыл бүтөт. Болот кандай? Все, хорошо. Мына жерде азыр. Мына жерде азыр көрүнүп эле турат. Мына эме дагы көтөрүлүп турат. Турба да көтөрүлүп турат. Азыр биз бул турбаны каздырып алабыз дагы. Суу алып чыгып туруп алдын казып, ичине отурган айла жок. Анткени именно ушул жерден суу бул жакка ашып ташат экен. Могу жерге канча мээнет болот. 86-тардын асфальты плюс 95-тердин болотан кызмат текке кетпеш керек. Азыр бул Сантурбай экебиздин үйү экен, кирсек жегениз бар экен. Өз жөө экен.
жеңеге айттық, мақұл болды. Азыр бұйырса мынаны таза алып тұрып, суыр шығып тұрып, içine қаздырып, ылдырақ отырғызып тегіздеп қояды. Азыр эми тендер боюнча бұл жерді утуп алып тұрып, ишке ашырлы экен. Быйыл күзгө чейин азыр убада берди, айыл башчы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Буйрса насип кылса, быйыл күзгө чейин толугу менен ушул жер олар алынып, полный кайрадан чукулуп, тегизделип отуруп, семент куюлат экен. Талап кылышыбыз керек. Талап кылбасак шундай жүрө беребиз. Бардак. Эртең ушул бойдон ошол тендердин акчасы желип кетиши мүмкүн. Ишке ашпай калышы мүмкүн. Ошол бойдон калып кетиши мүмкүн. Чукуп, тазалап, тастыкта мына талаштынан тастык чарылат. Уадасын алсак бүтөт иншалла. Мына. Айылдаштар мына машалла. 95-жылкы балдар. А класс. Мал эмеге чейин, ограждениеге чейин бүтүштү уже. Мына көркүнө чыгып калды, билейин. Сонун болуп калды. Карагыла. Жумага келет, даватчылар келет, Акбулактын жүзүдө бул жерчи. Саттоктор орто мектеби. Мектеп конкурсунан канча окуучу эжек агайлар келип кетип атат. Телевидение чейин келип кетип атат. Нарық Акбулак гимназиясы бар. Центральный мечитибиз, даватчылар келет. Жума сайын, жума намазга канча эл келет. Приятно болуп калды, карагыла. Көз кубантат. Мына 95-тин балдар мага кыласыга особенно. Аллах разы болсун. 95-тер Акбулактын 95-тер. Иншалла башка жакта да ушундай иштерди танталашып 95-тер себепкер болуп кандай иштер боло турган болсо, сонун баарын ашылар иншалла соона илеше берет бурсуна. Эки техника иштеп атат. Бали балдар, азаматсыңар, Аллах разы болсун кызматыңарга. Мына 95-тин А классынын балдары. Мынау еним айылдым. Бул атың ким еним? А? Эржигит еним бул 95-тен өскен чисто айылдан кабарды угуп, жардамга келдим деп кызматка келди. Калганы бүт 95-тин балдары, анын балдары. Кызматты кылып атат, түзүк. Жакшылыкта жарышкылады, жакшылыкта үлгү ибрат болушубуз керек. Жамандыкта эмес, жакшылыкта мына. Айткан келе атат. Алла разы болсун силерге, азаматсыңар энди. Түзүксүңөр. Кызматтан табасыңар иншалла. Мына. Сонун болгон, кандай сонун көрүнүп атат. Жасалган иштин көркү эми чыгат, бүгүн толугу менен бүттү. Азыр мына айыл башчы ана ошол Самтурбай экенин эмесин алдын өзү көзөмөлдөп атат. Сонун жулдуруп алуу азыр. Айыл өкмөттүн тракторду алып келишти, водитель дагы 95-терден алдын эмес. Алым! Тракторист дагы өзү, бул тракторист дагы улам, өзүбүздүкү. Бул дагы кайдыгер карап отурбай, өзү чалып, өзү келди. Жардамым тийсин балдарды кыйнабайын деп, мына. Айыл башчы мындан да кызматты кылып атат. Адил. Көтөрүштү азыр мына. Мына чыгарып туруп, мына ушул спатымен алсак саябы? Саят казыш керек, казып туруп. Муну алсак сынып калбайбы? Сынат, а? Сынып калат. Муну азыр казыш, муну алым, казышыбыз керек. Комолонту алып турупчу, казып туруп анан отургузбасак болбойт. Казыш керек. Эки иш болуп атат да. Мына ушул кара каналдын көтөрүлүп турган, эки иш болуп калган. Эми буну кийин кайрадан алып, казып, отургузат цемент куруп деп атат. Багында көзөмөл жакшы болгондо эки иш болбойт эле ушундай. Кайдыгерликтен эки иш болуп атат. Элем. Бүтсө болду. Түзүксүңөр балдар, түзүксүңөр, азаматсыңар. Мына. Жакшылыкты дагы жарыя кылган жакшы. Бул жарыя садака дейт. Мына инелерибиз, Акбулактын патриоттор келет. Айылдаштар эсиңерде болсо, могул жерди атайын келип тарткан болчумун бирдечи. Уже суу асфалттан ташып түшүп, могул жер жей баштаган. Суунун асфалттын врагы номер 1 бул суу. Ушинтип акырындык менен жеп отуруп, асфальт көчөт. Асфальтты жоготобуз анан.
Бұл көчөгө мамлекет 30 жыл дегенде, егемендүүлүктөн кийин 30 жыл дегенде зорго асфальт басып берген. Мына ушул жерде азыр мына 95-тердин шарапаты менен ушул жерлерге да асфальт шагал төгүлүп кала турган болду. Асфальтты дагы мындай көздүн карайгындай сактайлы. Канча мээнет менен болуп атат. Асфальт кылыш оңой эмес, балдар. Акбулак эли. Мына балдар шылтоо менен ушул жерде толтуруп атышат мына. Буга чейин атайын видео тартып кеткен мына ушул жерде. Мына жерлер бүт өлгөн болчу. Машиналарына дөң качып бул жака сала берип мына жерде жеп салган. Анан ушул Лижайший полицейскийге келгенде дагы негизи Лижайший полицейскийгечи машина түз келип акырын ушул жерге келип токтоп, бирдей калпта өтө турган болсочу, машинанын ходойлору да сынбайт да. Биз көбүбүз монт объезжать этип бир дөңгөлөктү бул жактан бир дөңгөлөктү гана буга салат экен. Наоборот, ошол кезде бул мына жакка көтөрүлгөндө нагрузка келип ушул жак сынат. Бул жактан өткөнү мененчи бир жагын сындырасыңар. Мына бул жерден бирдей калпта келип туруп акырын токтоп, бирдей акырын өткүлөр эле машинага да күч келбейт. Тегиз өтүш керек. Негизи правиласы боюнчачы. Анан биринчи келип кыйшак келип бир дөңгөлөктү өткөзүп, анан экинчи дөңгөлөктү алып тура эмес, наоборот ходовой ошондо сынат. Ошол эме менен эле келип эле тегиз өтөлү, жолдун эрежесин бузбай. Мына шылтоо менен көчө сонун болуп атат. Толуп атат. Эртең асфальтты жеп кетет, суу ашып тасса, асфальтты жок кылат. Мына көркүнө чыгып келет. Азыр мына жер толук бүтүп ол ограждениеден нарагына өткөндө жакшы видео кылып берем иншалла. Мына балдар келтирип атат, анан ар жакта толтуруп атат. Ынтымак боло турган болсо любой нерсени кылабыз. 95-тин балдарынан Алла разы болсун. А класска особенно. Азыр эми күтүп атабыз, калган 95-терди дагы келип калар буйруса. 95 поколение бир эле А класска таандык эмес. 4 класс барбыз деп сурасаң. Акбулак эли, ассаламу алейкум, урматтуу жакшылар, машалла мына 95-тер бүттү жумуш бүтү, жумуш аягында мына агайы да келди. Оказывается, Кубанч агай бизди окуткан. Кубанч агайдын өзүнүн классынын балдары экен. Агай өзү Ылдыйда көпүрө жакта кызматта жүрөт. Окуучу балдары бул жакта мектептин алдында кызматта жүрөт. Агай, сыймыктансаңыздар болот. Жана эжеке дагы келип кетти, мороженое алып берип балдарына. Чыпар эжеке, эмисinde сиз келип калдыңыз. Сыймыктана бериңиздер. Биз мына сиздерден талим тарбият алганбыз. Эмгегиңиздерди актап атабыз. Өзүңүздүн балдарыңыз экен. Бир элге кайрылуу жасаганча өзүңүздүн балдарыңызга бир жакшы анан аягына дуа берип коесуз. Сөз сизде агай. Ассаламу алейкум, урматтуу Акбулак айылдын тургундары, урматтуу туугандар. Элден айланса болот. Мына Акбулак айылыбызда канча жакшы иштер болуп атат. Биздин ушу демилгечи жигиттерибиздин ушул демилге көтөрүлгөн нерсеге өздөрү салымын кошуп аткан биздин атуулдарыбыздын салымы менен ушундай нерсе болуп атат, ушундай жакшы ийгиликтүү иштер. Мына ошонун ичинде мына Илгизкам, мына дагы башка балдар, мына ушинтип айылыбыз барган сайын шаарга айланып кетип атат. Абат болуп атат мындай жеткенде. Эл бир ашар, бир демилге көтөргөндө бардыгы кош колдоп чыгышып атат да. Мен ошого ыраазы болуп атам да. Жолдон өткөн эм жөнөтпөй. Азыр мына көпүрөктү ашар кылып атабыз. Бир жөнөткөн адам жок. Саламын айтат, же болбосо бир дарбызды ташайт, же болбосо бир салым кошуп кетип атат. Алла разы болсун бардыгына. Амин. Анан бүгүн дагы эки жерде жакшы иш болуп атат. Мына биринчи ишибиз мына асфальт, анан асфальттын жанына шагал төгүлүп, мына өзүмдүн окуучуларым шагал төгүп чоң сабаптуу иштерге себепкер болушуп атат. Мындай сабаптуу иштер онча-мунча адамга насип кыла бербейт. Хак. Алланын ыраазычылыгын алыш да өтө кыйын нерсе. Ошон үчүн канчалык ким канча салым кошуп аткан болсо, Алла таала ошонун иштерин ийгиликтер болсун. Амин. Бала-чагалар менен тынч болсун, ата-энелер менен бирге болсун, эл менен бирге болойлу. Дайым ошо эл менен ынтымакта болуп, айылыбыздын көркүнө көркүн чыгарып, өзүбүздүн салымыбызды кошуп, демилгечи балдарды колдоп, акбатабызды берип жүрө берели. Алла таала бардыгыбыздан ыраазы болсун. Амин. Алла мына аксакалдар ушинтип аксакалдыгын кылыш керек. Анан рахмат ey. Балдар, азамат ey. мынакей, көрдүңүздөр? Караңыздарчы мына. Биринчи мен сиздерге айтып сыймыктар. Мен мына көрдүңүздөрбү? Кандай сонун болуп калды мына. Көчөнүн көркү чыкты мына. Иншалла жумага дагы окуучулар мектепке, мугалимдер сабак берген ушул Акбулак сатып туруп орто мектеп эжеке агайлар таза болуп, костюм шимчен келип, ак көйнөк менен келип кете бересиздер мына. Окуучу балдарыңыздардан мына ушул белек сиздерге. Азыр агай дагы келип сүйүнүп калган, өзүмдүн классым, менин балдарым агайдын классы экен. Караңыздар кандай сонун болуп калды. Таптаза жамгыр жаса, таптаза болуп ачылат бул жер. Чаңыбайт ылай жок. Жакшылыктар болсун. Тынчылык, молчулук болсун, ынтымак болсун. Агай айткандай, иншалла Акбулак City кылабыз, келечекте Акбулак шаары кылабыз бул жерде. Панорама түшөт, гези келип, бул жомок эмес, гези келип иншалла панорама чыгып келели деп турган күн дагы келет иншалла.
95'lerin aklasına tereң raşıl. Allah razı olsun. Assalamu aleykum. He. Asfaltga ko'lakka tushgan tarafda. O'sha taraflardan ham olish kerak. Sebebi qishindasi qarjagandan o'sha muzeyga aytib o'rətdi. Tura. Singeda va jarlab ketadi. Tura. Toң көтөрөт деңиз. Tura. Канча кайда турайды атат. Жалпы эл ынтымакка биримдикке келип мындай эл менен элбиз кайдыгер карабайчы. Мына жерден азыр имамдар келиптир, имамдардын маселеси менен кайсыл мына жер мына бак тарактардагы мыналарды алып кыркалы уят бул кырсык. Эртең мына жерден чыгып кече мына жерде кече 2 машина кагылышты. А эгер адам каза боло турган болсо эмне болот? Келе алдын алышыбыз керек кырсыктын да. Мына тал теректерди алып ачалы. Мына жака мусорду ыргыткан токтотойлу. Жердин үстүндө жүрөбүз бүгүн жырга. Эртең 2 метр жердин алдына баргандан кийин сурак жабакка да жооп бере тургандай бололу. Мына тазалоо иштери болуп атат. Мына айыл өкмөттөн келиптир полный техникалар. Айлык депутаттардан али жүрөт, али депутат. Анда айыл башы жүрөт мына. Кызматты кылып атса мына. Элде талап болуш керек. Талап боло турган болсо, ушундай кылып эле ынтымакта эле ишти кылсак болот. Оңой эмес көтөрүлүп атат. Азыр мына жерге лоток коюшат экен. Иш жакшы жүрүп атат. Эми ушул жерге мусор төккөндү токтотойлу 20 сом, 30 сом экен. Бир мешокты үйдүн алдынан алып кетет экен. Айнананда мына тазалыктагы имандан тазалыкка көңүл буралуу суранычы. Азыр мына обед узага иштабыздын бул кыздары обед уюштуруп бул жака полный обед келип калган экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Азыр дагы обед келди. Өтөрүңүз. Анан азыр тыйын тыпырча болду эле мына жака кичине слады сундук көтөрүп келдик. Жок жакта 95'лердин жанынан бул жака да кел. Бул жерде дагы ашар болуп атат мына. Сыртта жүрүп, айылда борбордо жүрүп, Россияда жүрүп акча которуп атат. Суу сундукка буюрса кечке була суу сундук менен тамак аш менен камсыздап турабыз. Аллах разы болсун. Кайдыгер карабай мына ынтымакта айылдын маселе, сасалы маселелерин чечип атабыз. Колдон келишинче. Ынтымак биримдик боло турган болсо, бардык нерсени кылсак болот. Мына техникалар келип ишти кылып атат. КамАЗдар келип бир жакшына мына утур алып келип төгүп атат. Мына айыл өкмөттө техникалар толуп атат. Керектүү техникалардын бардыгы бар. Мына хова деп коет экен, хованын кичинеси экен. Алып келип төгүп атат мынанда. Мына жерден азыр түшүп чыгыш өтө жеңил болуп калат эмчи. Ачылды, пространство ачылды. Мына жерлерди мына тал теректерди кыркыптыр. Дальше кыркышыбыз керек. Дальше кыркып мына жерге канал коюлса, жеңил чыгастар. ДТП дагы болбойт. Мына талап болуш керек. Талап кылганды үйрөнөлү. Эл кайдыгерликтен отурабыз. Артта калып атабыз. Талап кылсак бардыгы болот. Ушундай. Берчү нерсени берет. Техниканы айыл өкмөткө мамлекет иштет айыл аймагыңа деп туруп берген. Для красоты ол жерде кармак отура бергиле деп берген эмес. Талап кылсаңар берет мынантип эле. Водители жок экен, водителди да таптык. Иштеп атса 95'лер өздөрү айдап жогору жакта. Мына айылдын көп маселелери чечилип атат. Ынтымакта бололу. Аллах разы болсун баарыңызга. Узагачта Аллах разы болсун кыздарыңызга. Классташым организовать этип турат. Кыздарыңыздан Аллах разы болсун. Обедти көтөрүп коюп турсуздар. Биздин эң болгон жакшы маселебиз. Мына жерге бир столбан алып келип коюп койдук. Азыр мына неме тегизделип бүткөндөн кийин Көтөрөбүз, көтөрүп туруп столбаны. Эң сонун. Болду мына. Камераны алып келдик, койдук дабыз. Туппа тура. Бүт немелерге ve мынаны алдырыңыздар, мына дүмүрлөрдү алыңыздар деп неме кылдык. Латок чүт мына шунча бийик болуп калганда. Мына да суу барып, латокко түшүп кеткенде жакшы эле да. Азыр наоборот, бияктагы суу асфальтка кылды. Ошону мына кадачы айтып коюңуз эле азыр мына айыл ким депутатка дайындап коелу өзү бүтүрөт айыл башы менен. Жогору жакта эми айыл башы менен мен договор кылып видео ыргытып койдум. Ошол маселени өзүңүз айтып коюңуз, мен группа ыргытып коем. Фазилакадан баштап Фазилакага чейинки баягы латок бир 20 сантиметр бийик болуп. Бийикте турат, Ошону асфальттан сал пасайтыш керек да. Кайнап суу латокко түшүп кетиш керек. Азыр наоборот асфальтка түшүп, асфальтты жеп атат ошол. Ушул эле нерсе. Ошол асфальтка биз эми 30 жылда жеттик да, туурабы? 30 жыл дегенде эгемендүүлүктөн кийин 30 жылда ушул асфальт келди да. Эми ошону көздүн карайгенде сактабасак, эртең алдырып жүрсек ким кылып берет буну? Мамлекет башка кылбайт, дагы өзүбүз кылышыбыз керек болот, туурабы? Айылдын депутаттары катары сиз ушул жоопкерчиликти өзүңүз алып, мечиттин алдын жана группага жүктөп койдум, айыл башы менен договор кол алыштым. Быйыл полный кайрадан алып туруп, чугуп газып отургуза турган. Самтурбай кенинин эшигинин алдын газып алып отургузуп койдук көпүрөсүн. Бирок ал эме кылат экен, кичинелик кылат экен. Ал жерди чоңойтуш керек. Же каналды ошол жерге отургузуп турупчу, үстүнө цемент коюп, мечиттин алдын коюп берип турсаңыз го. Мечиттин алдын коюпсуздар го. Дал ошондой коюп бериңиздер. Ушул жоопкерчиликти сураныч. Депутат катары айыл өкмөт менен, айыл башы менен бирге ушуга көңүл буруп бериңиздер. Суран сизге.
Алағай. Сүйлеп қойыңыз. Эми болгон каражатты айылдын ошол айыл өкмөттүн бюджетинен бөлүп, айылдын ошол керек жарагына, муктаждыктарына иштетели деп атабыз. Кена тогошун алып Бул жерде кайсы жерде эл муктаждык болуп атса айтыш керек да. Айтып аткан мезгилде дагы айтыш керек эле. Туппа тура. Атоп мындай бийигирээк коюлуп атат, эгизирээк коюлуп атат депчи. Ошондо маани берилген эмес. Эми биз ошол жерде ажайыштардан баштап Фазилакка чейин биз депутаттар жүрүп алып айттык. Дүмүрлөрүңөрдү, немеңерди алгыла, кал тереңерди алгыла депчи. Ошондо да бир аз элдик контролдоо керек да. Баардыгын эле Тура, талап кылалы. Эл депутаттар эле эмес, айыл башчылары эмес, ошол эл дагы кичине талап кыла турган болсо, буюрса баардык нерсе болот. Мына ал жерде азыр уже элдин талабы менен болуп атат. Эми Кудай кааласа мына ал жерге бир камера орнотулуп калса, ушул жерде элдин жүзү болот. Мусор ташталбай калат. Кудай кааласа мына жолдорубуз болуп, жакшы иштер болот, Кудай кааласа. Иншалла. Ошону көзөмөлгө алыңыздар. Серон азыр эми 2 иш болуп атат. Ошону кайра алып казып 2 иш. Азыр алып атканда талкаланып кетиши мүмкүн да. Например, азыр лотокто сынышы мүмкүн, туурабы? Шуну зачем керек болот? Туура эле замечание кылдас элге дагы, элде дагы, бизде дагы талап болуш керек да. Талап болуп чыгып көзөмөлдөшүбүз керек. Азыр мына мечиттин алды, нар жак бер жагы 600-700 миң менен бүтүп атат. Ошол күйүп кетпеш керек да, мээне текке кетпеш керек. Суу ашып таста, асфальттын врагы номер 1 бул эмне? Суу экен. Ошол жерден ашып таста кылган мээнетибиз, элдин мээнетин дагы жана видеого тартып жөнөтүм. Бирөө асфальтты сыдырып кетти. Көрдүңөр да столба. Зачем керек бар? Сама экен, жакшылыктын ишин алдым экен. Ал жерден столба сүдүрүп алып өтүштүр да. Маңасаң столба сүдүрүп алып өткөн асфальтты жеген. Асфальтты кадимги коюп салган. Камерадан көрүнүп көрмөйт асфальтты коюп салган. Мен азыр муну сүдүрүп алган боюнча баранчы кимдин үйүнө барган. Болду, айтып атасызго, мына айыл башчы айтты го. Команда түзүлүш керек экен. Канча? 10 чакты, 15 чакты атасыз. Канча? Аксакалдар чогулуңуз. Айыл башчы менен чогуу айыл өкмөтүн акимге чейин барып туруп ушул жерди мыйзамдаштырып бериңиздер. Болду, биз эмени курабыз. Неле? Автозаправканы азиэсти курабыз. Ошону талап кылып чуркай турган адам болуш керек болуп атат. Али агай, уюштурабызбы? Бар келеберебиз, мен замын. Уюштуруп бериңиздер, просто уюшуш керек да буну. Убакыт, мал жан убакытты курбандык кылыш керек. Болду, анан ишке ашат. Айтып коюш оңой, бирок ишке ашырыш кыйын. Уюштуруп бериңиздер. Алла разы болсун кызматыңызда, кызматты кыла бериңиздер. Ысыктын алдын алып атасыңар, кызматты кыла бергиле. Аралап ал салгыла, рахмат чоң. Алла разы болсун, маласы. Хова келип ишти кылып атат. Буну каяктан алып ташып атасыздар? Селканан тазалаганча эң сон. Мына ишти кылып атышат. Болот экен го. Техника жок эмес, бар экен. Каражат жок дейт. Каражатты тапса болот. Мына Алимбайке жүрөт балдары менен мына. Сагын кошуна мына. Сагын досум молодец мына. Мына кызматты кылса болот. Караңыздарчы кандай сонун мына. Караңыздар, тазаланды. Арык ачылды, өзгөчө болуп. Жолду карагыла. Мына уже шагал төгүлүп атат. Жол уровенин көтөрүлгөнүн көрдүңүздөрбү? Мына кызмат кылган балдарга Аллах разы болсун. Мына кызматчылар. Мына турба коюлду, мына столбаны алып келишти. Столбаны алып келип коёт. Мына жерге столба коюлуп, электр энергия мына зымдар көтөрүлүп, ушул жерге камера коюлат. Видео наблюдение койбосок, көтөрмөдөн да калып келет деп атышат, Акбулактан да калып келет деп атат, сасып кетти бул жакчы. Мына. Мына. Техникалар иштеп атат мына. Тал теректерди жыгып атат, көрүп атасыңар. Мына. Көрдүңүзбү, мына таптаза тазалап коюшту, сонун кылып мына жакта. Мына. Анан ушул жерде Нуран ажы сиз аксакал, мына ушул аксакалга Шамай, мына жак Шамайбы, Какыр, ушул жакта кимдин жери болсо, мына эл өзү акылдашып ставка коюптур 1000 сомдон. Жердин ээлери 1000 сомдон бериңиздер. Келечек үчүн, ахирет үчүн, Аллах ыраазычылыгы үчүн деп милдеттүү түрдө ар бир жердин эсинен алабыз деп мына ушул эл өзү чечим кабыл алыптыр. Мына ушул аксакалдар. Жер ээлери бериңиздер. Келип кызмат кыла албай атабызбы? Хотя бы мына колдоо көрсөтүш, кызмат кылып аткан адамдарды колдоп 1000 сомдон бериңиздер. Мына
техникаға нары бері қызматқа қысқасы солярка деу ушул балекеттерге керек экен акча. Ошондон улам туура түшүнүңүздөр. Караңыздар, мына чоң ойгону сонун болуп калды. Бакындай разгон менен чыкпайсыңар. Мына жакты тазалашты, мына бактарактарды алышты. Мына жерге келгенде көрүнөт эки жактан тең машина барбы жокпу. Разгон менен эмес, спокойно чыга бересиздер. Мына шагалдарды алып келип мына тегиздеп атча, сонун кылып жол кылып коюшту. Мына арыкты дагы сонун кылып чыгарып коюшту. Караңыздар. Кылса болот. Ынтымак биримдик боло турган болсо, бири-бирибизди колдоп, буттан тартып, төбөдө бейдеп чыкпай, колдоп бир нерсени уюштуруп аткан адамдарга мындай колдоо көрсөтүп турсаңыздар, любой нерсени кылса болот. Караңыздар кандай сонун болуп калды. Мына турбаны көрдүңүздөр коюлганы. Мына жакшына кылып турбаны коюп көмүп коюшту. Жолдун чоңойтконун караңыздар. Мына бул жакты дагы казып тазалап атышат. Мына камера коюлса эч ким бул жакка мусор ыргыта албайт. Аллахтан корколу. Аллах көрүп турат. Эл көрбөйт, эч ким көрбөйт деп кечиндеси кел алып кел төгүп кетет деп атышат. Аллах көрүп турат деп бир ыйманы бар адам болсок, мусулман болсок, кичине Аллахтан корколу, өзүбүздү сыйлайлы, элди, журтту сыйлайлы. Тазалыкка көңүл буралы, тазалыктагы ыймандайм айылдаштар, уят болот. Сураныч. Тазалыкка бекем бололу. Үйдө бир жума чогултсаңар 30 сомго бир мөшөгөн алып кетет. Анан ошо 1000 сомдон сөзсүз берели, ушул жактагы жердин ээлери. Аксакал, ажы аксакалга сөзсүз алып келип бериңиздер. Суранте үйүңүздөргө бардырбай, бардыгызда тиричилик бар. Буларда да тиричилик бар. Но тем не менее булар иш кылып атат. Урматтап, сыйлап бере турганы берели жердин ээлери. Суранч, мына Мирлан инибизден да Алла разы болсун, кызматты кылып атат. Колдоо керек, колдоп коюңуздар. Туура түшүнүңүздөр.